Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы экзалтабилициялык процессору, анда жаңы файл түзүү жана маалыматтарды киргизүү. Эми биз мурдагы сабакта экзалтабилициялык процессорун жана анын интерфейсин балдар окуп үйрөнгөнбүз. Демек бүгүн ошол программада жаңы файл түзүүнү жана маалыматтарды киргизүүнү карап көрөбүз. Эми сабактын максаты биринчи бул экзалтабилициялык процессорунун жаңы файл түзүүнү үйрөнө аласыңар. Экинчи маалымат типтери менен таанышасыңар. Үчүнчү сандык информациялардын түрүн автоматтык түрдө киргизүүнү үйрөнөсүңөр. Төртүнчү фиксирленген тексттик маалыматтарды автоматтык түрдө толтуруу ыкмасын үйрөнө аласыңар жана ошондой эле жөнөкөй арифметикалык операцияларды аткаруу ыкмаларын үйрөнөсүңөр. Анда балдар бүгүнкү сабагыбыз негизинен практикалык иш болуп эсептелет. Биринчи бул файл түзүү менен баштайбыз. Демек биринчи экзалтабилициялык процессордун файлын түзүү бул эки ыкма менен жүргүзүлөт. Биринчи бул башкы меню аркылуу кирип, ошол программаны табуу аркылуу ушул программага кирип, демек бул программага кирип, бул жерде даяр шаблондор бар, ар түрдүү шаблондор жана ошондой эле бул жерде пустая книга деген бар. Бул жерде пустая книга деген эмне үчүн? Себеби таблицалык процессорунда түзүлгөн файл бул жумушчу китепче болуп эсептелет. Демек бул бош китепче бул жерде бар. Ушул пустая книганы тандоо аркылуу демек биз бул жерге экзалтабилициялык процессорунун жумушчу терезесине кире алабыз. Эми бул жерде бул файлыбыз бизде сактала элек балдар. Бул ачылган файлыбызды демек сактап алышыбыз керек. Демек файлга кирүү аркылуу сохранить как деп жана бул ошол файлдын жайгашуу ордун көрсөтүшүбүз керек. Мисалы бизде могул жерде жайгашсын, ушул жерге жайгашышы керек. Демек бул файлдын аталышын бергенди дагы унутпайбыз. Маалыматтарды киргизүү. Маалыматтарды киргизүү сохранить этебиз. Байкаган болсоңор, бул файлдын аты өзгөрүү, бул сакталды демек балдар. Бул биринчи ыкмасы. Эми экинчи ыкмасы бул биз бул файлды түзүүдө, аны түзгөндөн кийин анын жайгашкан ордун көрсөтүп сактадык эле. Ал эми экинчи ыкмасы болсо ошол файлдын кайсыл жерде жайгашуу керектигин алгач аныктап алып, жана ошол жерге барып, мисалы бул жерге сактадык. Мисалы ушул жерге барып, бул контексттик менюнун жардамы аркылуу создать жана бул жерден ошол программаны тандап файлын түзүп алсак болот. Жана бул файлдын аталышын коюп ачсак жанагы эле терезе ачылат. Эми балдар биз бул биринчи ыкма менен түзүп алдык эле. Демек бул файлды өчүрүп салабыз. Бул экинчи ыкмасы болду. Негизинен бизге ыңгайлуусу бул экинчи ыкмасы болуп эсептелет балдар. Демек биз бул жерде сүйрөтүлгөн документ ачабыз балдар. Бул экзалтабилициялык процессорунун жумушчу терезеси. Биз мурдагы сабакта интерфейс менен таанышып чыкканбыз. Эми биринчи эле бул бүгүнкү сабагыбыз демек бул маалыматтын типтерин карап көрөлү балдар. Бул жерде главная вкладкасында бул жерде общий деп турат. Айым эле общий болушу мүмкүн. Себеби бул жерде кайсы формат маалыматтын тиби тандалган болсо, ошонун аталышы да чыгышы мүмкүн. Общий деп турат. Демек бул жерде маалыматтардын типтери бар. Негизинен сандык маалыматтардын типтери, числовой, денежный, финансовый, негизинен бул сандык маалыматтар балдар. Жана ошондой эле бул жерде текстовый маалыматтын тиби дагы бар. Жана ошондой эле бул другие числовые форматы бул башка сандык форматтарды тандоо үчүн бул жерге кирип аркылуу башка сандык форматтарды тандасак болот. Бул сандын маалыматтардын типтери балдар. Эми бул сандарды толтуруу болгондо да автоматтык түрдө толтуруу. Балдар бул таблицалык процессору бул негизинен сандык информациялар менен иштейт. Жана ошондой эле сандык информациялардын бардык түрүн автоматтык толтуруу мүмкүн. Эми бул жерде мисалы кадимкидей эле номерлүү 1-2 деген номерлүү. Эми карагыла 1 менен 2нин ортосундагы айырма канча балдар? 1-ге барабар. Демек интервалы 1-ге барабар. Демек ошол программага мисалы автоматтык түрдө толтуруу үчүн 2 маани беришибиз керек. Кандайдыр бир сандардын удалаштыгын алгыбыз келсе, демек 2 маани беришибиз керек. Жана ошол 2 маанинин ортосундагы айырманы программа түшүнүшү керек. Кандай айырмадагы сандарды менен толтуруу керектигин. Демек бул 1-2 деген маани бердик. 1-2 деген маани бердик. Жана аны экөөсүн тең, эки ячейканы тең белгилейбиз балдар. Ал үчүн момундай белги чыкканда, момундай плюс белгиси чыкканда, демек мышканын сол жагын басуу аркылуу белгилөө жүргүзөбүз. Белгилөө жүргүзүлгөндөн кийин балдар
мумдай түрдө белгилөө жүргүзүлгөндөн кийин бурчуна келгенде мумда плюс белгиси чыгат, кара плюс белгиси. Бул автоматтык толтуруунун белгиси болуп эсептелет. Жана ошол плюс белгиси чыкканда мышканын сол жагын басуу аркылуу эмне кылабыз, тартып койсок, бул автоматтык түрдө толтуруу жүргүзүлөт. Көрдүңөрбү бардыгы? Бул интервал 1-ге барабар болгон сандардын удалаштыгы менен толтурулду. Эми ошол сыяктуу эле, мисалы, интервалы 2-ге барабар болгон сандарды да түшүрсөк болот. Мисалы, 1 андан кийинкиси 3. Эми карагыла, мында дагы ушундай белги чыкканда, демек 2 ячейканы белгилейбиз жана бурчуна келип автоматтык түрдө толтуруунун белгиси аркылуу тартып коюп, бул интервалы 2-ге барабар болгон жана ошондой эле бул кандай сандар? Так сандар, так сандардын удалаштыгын алсак болот. Эми кийинкиси мисалы жуп сандардын удалаштыгын алсак, сөзсүз түрдө 2 маани беришибиз керек балдар. Себеби жана 2 маани бергенден кийин ошол 2 маанинин жайгашкан ячейканы да белгилөө жүргүзүшүбүз керек. Себеби ошо программа түшүнүшү керек, кандай интервалдагы сандарды түшүрүү, автоматтык түрдө толтуруу керектигин. Демек 2 жана 4 мисалы тартуу менен биз жуп сандардын 40-ка чейинки жуп сандардын удалаштыгын алсак болот балдар. Бул автоматтык түрдө толтуруу түшүнүктүү болду сандарды. Мисалы бул жерде каалагандай сан алсак болот. 12 мисалы андан кийинкиси канча? 41 дейли. Экөөнүн ортосундагы разница канча? Ушул разницадагы айырмадагы эмне кылат? Сандарды автоматтык түрдө толтуруу жүргүзүп берет бизге. Түшүндүк, Эми карагыла, сандык маалыматтардын типтери аябай көп. Мисалы бул жерде көрдүк, денежный, финансовый, числовой, формат, краткий формат даты, процентный, дробный баары. Мисалы карагыла, 14 дейли. Жана бул ушул 14 деген бул жерде процентный түргө келтирели. Жана муну мисалы автоматтык түрдө бул жерде эгерде бир эле маани берсек, мында толтурууда ошол эле маанини эмне кылып берет? Кайталап берет. Эгерде кандайдыр бир аралык берсек, ошол аралыктагы сандарды берет. Демек биз бир эле маани берген үчүн бул жерде ошол эле маанини кайталап берди. Эми мисалы датаны алалы. Дата 12/02 канча дейли? 2020. 12/02/2020 бул дата, бул жерде автоматтык түрдө дата болду, өзгөрдү. Эми карагыла, датада ушу бир гана датаны берип, бул жерде автоматтык түрдө толтурууга келип, тартып койсок, кийинки даталар автоматтык түрдө түшүрүлөт балдар. Демек 12-синен баштап 2-мартка чейин, 12-февралдан баштап 2-мартка чейин түшүрүлдү балдар, автоматтык түрдө. Көрдүкпү? Эми карагыла, могу бурчундагы белгиге кирсек, бул жерде ар түрдүү параметрлер боюнча бөлүп алуу мүмкүнчүлүгү да бар балдар. Мисалы по рабочим дням десек, бул жалаң жумушчу күндөр болуп эмне кылды? Жумушчу күндөрдү гана бөлүп алды. Демек бул ишемби жана жекшембиге туура келген даталарды эмне кылып салды? Алып салды балдар. Андан сырткары мисалы по месяцам десек, мында бардык айлардын 12-си гана берилди балдар. Бардык айлардын 12-си түшүрүлдү. Эгерде по годам десек, бардык жылдардын 12-февралы гана түшүрүлүп, 2039-жылга чейин толтурулду. Түшүнүктүү болдубу балдар? Бул жерден ар түрдүү параметрлер боюнча ошондой бөлүп алсак, по дням десек, демек биз алгачкы абалына келебиз балдар. Бул дата боюнча болду. Эми карагыла балдар, сандык информациялардан сырткары текстик информациялар менен дагы автоматтык түрдө толтуруу мүмкүн. Бирок балдар, фиксирленген гана текстик маалыматтарды автоматтык түрдө толтуруу мүмкүн. Фиксирленген деген, демек ошол программанын базасында катталган гана текстик маалыматтарды автоматтык түрдө толтуруу мүмкүн. Мисалы, жума күндөрүн. Понедельник, понедельник мисалы. Понедельникте бир гана жума күнүн жазуу аркылуу аны автоматтык түргө белгисине келип, автоматтык түрдө толтурсак болот. Күнгөр балдар, калган бардык күндөр толтурулду. Эми мисалы бул белгиге келип, эгерде по рабочим дням десек, бул жерде суббота, воскресеньяны эмне кылып салды? Алып салды.
Жана ошондой эле бул жерде ар түрдүү параметрлер боюнча толтурсак болот. Эмне десек, демек баштапкы абалына келет балдар. Андан сырткары дагы айлар мисалы январь, сөзсүз январдан башташсу же болбосо понедельниктен баштоосу шарт эмес. Каалаган күндөн баштасак, мисалы марттан деле баштасак, ай башы январь болгон үчүн январь жаздым эле. Марттан баштасак деле калган күндөр айларды эмне кылат? Удалаш түрдө бул жерде автоматтык түрдө толтуруп берет. Жана бул жерде мисалы негизинен бул айларды параметрлер боюнча негизинен бул ушул айлар эле жайгашат. Бул жерде рабочий дням деген сыяктуу бөлүп алуу мүмкүн эмес. Бул айларды түшүрдүк. Эми бул демек бул фиксирленген гана текстик маалыматтарды автоматтык түрдө толтуруу мүмкүн экен. Эми балдар, эми жөнөкөй арифметикалык амалдарды аткарууга келели. Мисалы могул жерде каалагандай сан алалы, мисалы 2, 5 дейли. Каалагандай интервалдагы санды алып, мисалы интервал 3-кө барабар болгон сандардын удалаштыгын алалы. Жана ошондой эле бул жерде мисалы канчаны 1ден 4 бул дагы интервал 3-кө барабар болгон. Эми ушундай сандардын удалаштыгын алып, эми бул жерде арифметикалык жөнөкөй операциялар, булар кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү. Эми ошолорду мисалы H1 жана A2, бул H1, ал эми бул A2. Бул ушул эки ячейканын суммасын алуу үчүн алгач балдар барабардык белгисин коебуз. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир формула же болбосо кандайдыр бир операция аткаруудан мурда арифметикалык барабардык белгисин коебуз балдар. Жана мышканы болгону ушул H2 H1де жайгашкан 2 цифрасын алып келип басабыз. Мындай түрдө белгилөө жүргүзүлөт балдар. Кошуу белгисин басабыз жана I1 белгисин басабыз балдар. Бул экинчи мындай түрдө белгиленет. Демек байкаганыбызга H1 кошуу I1 болду. Демек Enter'ди басабыз эми. Enter'ди бассак, бул жерде эмне кылды? Маани чыкты. Ошол формуладан чыккан жыйынтык чыкты. Ал эми формула болсо бул өйдөдөгү строка формулада же болбосо формула сапчасында эмне болду? Чыкты. Эми карагыла. Эми ушуну автоматтык түрдө толтуруунун белгисине келип, бурчуна келип, муну тартып коюу аркылуу эмне кылат экенбиз? Толтурсак болот экен. Эми карагыла, бул демек биринчиде кандай алгоритм аткарылган болсо, кийинкилеринде дагы ошол кайталанып, бул автоматтык түрдө толтурулду. Демек H10го I10ду кошту бул жерде. Ал эми бул жерде болсо H18ге I18ди кошту. Түшүндүкпү? Эми кемитүүгө келели. Барабар бул H1 кемитүү I1. H1 кемитүү I1. Өйдөдөгүдөй эле белгилүү жүргүзөбүз мышка менен келип, жана Enter'ди басабыз. Бул жерде бул айырма чыкты. Жана ошо айырманы мурчуна келүү аркылуу, тартып коюу аркылуу биз жыйынтыгын алсак болот. H1 кемитүү I1. Демек байкаган болсоңор, баары бир чыкты. Эмне үчүн? Себеби бул жерде бардыгы ошол бир эле цифрага айырмаланган сандар болчу. 11, 10, 14, 13, 17, 16, 20, 19. Ошон үчүн бардык сандар эмне болду? Бир чыкты балдар. Түшүнүктүү болдубу? Бул айырмасы болду. Эми барабардык белгисин коюп, демек көбөйтүндүсүн табабыз. H1 көбөйтүү I1 барабардык Enter'ди басып, жана автоматтык түрдө толтуруп көбөйтүүлөрүн алабыз, көбөйтүндүлөрүн. Ушундай эле тартипте барабардык коюп, анын тийиндилерин да алсак болот. H1ди I1ге бөлүп 2 деген алабыз, жана анын автоматтык түрдө толтуруу аркылуу биз тийиндилерин ушундай удалаштыгын алсак болот балдар. Түшүнүктүү болдубу балдар? Демек бүгүнкү сабакка ушунча маалымат жетиштүү балдар. Демек бүгүн биз сандардын каалагандай түрүн, мисалы бөлчөк түрүндө алсак болот. Мисалы 1,26, 2,14 дейли.
Муну дагы эмне кылып койсок болот, тартып койсок, ошондой эле бирдей интервалдагы сандардын удалаштыгын автоматтык түрдө толтуруу мүмкүн балдар. Демек, бул сандык маалыматтардын негизинен бардык түрүн автоматтык түрдө толтуруу мүмкүн. Болгону ошол кайсы интервалдагы сандарды автоматтык түрдө толтуруу керектигин программа түшүнгүдөй кылып беришибиз жана аны белгилешибиз зарыл экен. Жана ошондой эле бул фиксирленген текстик маалыматтарды да толтуруу мүмкүн экен автоматтык түрдө. Ошондой эле бүгүн биз жөнөкөй арифметикалык амалдарды аткарууну үйрөнө алдык. Демек, балдар, силерге тапшырма. Бул бүгүнкү аткарылган, ушул сабакта аткарылган бардык иш-аракеттерди силер да практика жүзүндө, практика түрдө кайталап жана аткарып чыгасыңар. Жана ошондой эле өзүңөр дагы каалагандай маалымат, сандык маалыматтардын типтерин киргизип, аны автоматтык түрдө толтуруу жүргүзсөңөр болот. Анда балдар, сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабакта жолугушканча.